Гүлбара Кадырбековна, негизи канчалаган ишкерлерден көп даттануу келип атат да ушул боюнчачы. Бүгүнкү күндө сиздерде канча археолог бар? Саламатсыздар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Абдан туура маселе көтөрүлүп атат. Негизи археолог маселеси көптөн бери, бир топтон бери абдан көйгөйлүү маселе болуп келатат. Ушу тарыхый маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө мыйзамдын 32 беренесине алайык. Негизи ушу өздөштүрүлүп жаткан жерлерде археологиялык изилдөө иштерин жүргүзүү талап, ал ошо тапшырыкчылар тарабынан ишке ашырылат. Анан былтыр 24-жылга карата ачык атайын лицензиясы бар археологдордун саны 14 болчу. Бүгүнкү күнгө карата алар жыл сайын бир жылдык мөөнөткө берилет. Улуттук илимдер академиясы тарабынан берилет ачык барагы. Быйыл бүгүнкү күнгө карата 7 археолог ачык барагын жаңыртып алышыптыр. Анан бул маселе чындыгында бизде азыр акыркы убактарда ошо жерди трансформациялоо маселеси абдан көп жер кайрылуулар болуп атат. Анан биз дагы бул маселени чечүү максатында өзүңүздөр билгендей жана мамлекеттик кызмат системасындагы бюрократиялык кээ бир процедураларды кыскартуунун алкагында ушул мыйзамга да тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизип, ошо археологдорду негизи Маданият министрлигинин карамагына өзүбүз алып, ушуну иретке келтирели, жанакы көтөрүлүп аткан баасы дагы ар кандай баалар айтылат экен, ошолорду бир иретке келтирели деп ушул мыйзамга биз азыр учурда тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизип, азыр учурда ал коомдук талкууда турат. Рахмат, жакшы экен. Негизи эми маданий мурастар бар жерлер мындай белгилүү эле да эми сиздерде. Буга чейин деле такталган да маселечи. Анан эми азыр мына карасаңыз 7 археолог деп атасыз. Лицензиясы бар. 7 археолог Кыргызстан боюнча. Бүгүнкү күндө губернаторлор, акимдер илеп атат именно ушул боюнча. Канчалаган жалп бар. Бул жерде мисалы мына сиздер деле айтсаңыздар болот. Азыр мына урматтуу президентибиз жакшы демилге көтөрүп, жерлерде экономикалык жактан, социалдык жактан өнүктүрөлү деп инвесторлорго жакшы шарттарды түзүп, элементарына 1 сотка жерди трансформация кылыш үчүн дагы мисалы сиздерге кайрылыш керек экен. Эми элестетип көрүңүз, бир райондо күнүнө мисалы канчалаган ошондой ишмердүүлүк жүргүзүлөт. Областта канча, шаар райондордо канчалаган. Анан эми 7 археологуңуздар кандай болот бул? Анан элестетсеңиз, азыркы күндө айтып атат, 4 айдан 6 айга чейин очередь күтүп атабыз дейт. 4 айдан 6 айга чейин. Бир археолог барып, өзүнүн заключениясын барат экен, ал бар же жок деп койгон. Мисалы, кээ бир элементарына бардыгына эле ясна турган 2 сотка жерди мисалы аким отуруп трансформация кыла албайт атат азыр. Акимдин алдындагы комиссия. Именно ошол заключенияны алып келди. Жеке тараптар эми расходун төлөп, башка кылып тездетет экен. Мамлекеттик администрацияларда андай укук каралган эмес да. Булардыкы мисалы 6 айлап, жылдап жаткандар бар экен. Келиңиз андан көрө мисалы мына сиз ушул боюнча сунуш бербейсизби? Бизге алып келиңиз, мыйзамды бир өзгөртпөйлүбү, канткенде тездетебиз. Же археологдорду көбөйтүшүбүз керек. Же болбосо кандайдыр бир баягы керектелүүчү гана жерлерди калтырып, болбосо чыгарышыбыз керек да буну. Туурабы? Туура. Мисалы мына сизде бир эле пример. Бир айда 30 же болбосо 50 заявка түшкөн болсо, ошонун канча пайызы маданий мурастар деп чыгарып берип атасыздар? Көпчүлүк убакта негизи объекттер жок деп чыгарылып берет корутунду. Эми көпчүлүк болгондо канча? Эми просто мындай болгон нерседен айтып атабыз да практикада. Мисалы 100 эгерде 100 ушундай корутунду боюнча кайрылуу түшсө, ошонун ичинен 2-3 болушу мүмкүн. Эми карабайсызбы, мисалы 2-3 маданий мурастарга кирген жерди сиздер 100 адамды кыйнап атасыздар да. Ошондуктан бир чечип берели, булардын көйгөйлү дагы өтө чоң. Албетте, бул боюнча жана мен жогоруда белгилегендей биз тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Сиздерге дагы анда кошумча дагы ошол алып барып аткан иштер боюнча дагы анда жазуу жүзүндө дагы берип коелу. Жазуу жүзүндө бериңиз. Андан көрө биздин комитет менен иштешкиле, келиңиздер. Мыйзамды болсо бир түзөтүү киргизели. Комитет менен биз коллегалар менен биргеликте иш алып барайлы ушул маселе боюнча. Тез аранын ичинде чечишибиз керек. Тактоо иретинде да бир кошумчалап койсом болобу? Негизи археологдор Маданият министрлигине карабайт.
Биз ошо археологдордун, жеке археологдордун отчетунун негизинде гана анан бере алабыз да корутундуучу. Негизи археологдордун 4 ошо 14 археологдун 4 улуттук илимдер академиясында иштейт экен, калгандары жогорку окуу жайларда иштейт экен. Анан жеке тараптар болгондуктан бизге да кыйын болуп атат. Негизи биз деле ошо археологдорду күтөбүз да көпчүлүк учурда. Бизге келип түшкөндө, отчет келип түшкөндө биз дароо эле негизи көпкө кармабай эле корутунду беребиз. Анан ошондон улам анан жанакы маселе келип чыкты чындыгында. Анан биз ошо мыйзамга толуктоолорду киргизип, өзгөртүүлөрдү киргизип, ошону жолго салалы деп атабыз. Рахмат. Урматтуу коллегалар, мен сунуш берет элем, бул өтө чоң азыркы күндөгү көйгөйлүү маселе. Ошондуктан аппарат бир комитетке бир өзүнчө бир маселе кылып карап, уну тез аранын ичинде карап чечпесек болбойт бул маселеничи. Канткенде жеңилдетебиз. Эми шарт түзүп беришибиз керек да, бул өзүнчө эле бир искусственный бюрократия болуп атат бул жерде. Зачем өзүбүздү өзүбүз кыйнап эле? Андан кийин эми мисалы сиздер дагы ушул министрликти жетектеп тургандан кийин жогорку жетекчиликтерге өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды беришиңиздер керек. Карап олтура бербей. Давайте биргеликте иш алып барайлы. Рахмат. Рахмат.